Assalamu alaikum, урматтуу Сузак айылынын тургундары. Мен Абдурашид Бекзат, Сузак айыл өкмөтүнүн башчысы. Мына баарыңызга белгилүү болгондой, кечээ Сузак айыл өкмөтүнүн зданиясында өрт чыгып, ушундай кырсык болду. Бул деген Алла Тааланын бизге берген сыноосу. Өрттү өчүрүш боюнча мына биринчиден Сузак өрт өчүрүү бөлүмүнүн кызматкерлерине ыраазычылык билдирип кетем. Андан кийин өзүбүздүн жарандар, Сузак айыл өкмөтүнүн тургундары баары жапа-тырмак бир болушуп өрт өчүрүшкө катуу жардам беришти. Сузак элине да ыраазычылык билдирип кетем. Бул күндөр өтүп кетет. Кудайым буйрса, бизде ниет кылып атабыз, баары жакшылыкка болсун. Кудайым буйрса, мындай күндөрдү көрбөгөндөй болуп, тез арада айыл өкмөт зданиябызды бүтүрүп, жаңы зданияга көчөбүз деген ойдобуз. Өрт чыгышы кесепети менен өзүңүздөр билгендей айыл өкмөт зданиясы азыр жараксыз абалга келип калды. Жараксыз абалга келип калды деп эле отурбай, мына бүгүндөн баштап мына баарыңыз билгендей Сузак айыл өкмөтүндө Сузак райцентринде эски паспорттоо зданиясы бар. Ушул паспорттоо зданиясында мына эртеңден баштап Сузак айыл өкмөтүнүн кызматкерлери аппарат толугу менен элди тейлөөгө даяр. Ошондуктан Сузак айыл өкмөтүндө өрт кетти деп ишибиз токтоп калбайт. Кандай ишиңер болсо, кызматыңар болсо, ушу эски Сузак айыл өкмөтүнүн паспорттоо зданиясына келип, ишиңерди бүтүрүп кетсеңиздер болот.